Салам достор, бул сиздер менен окутуу биздин Elementary 1 деңгээлибиздин англис тилинде суроо түзүү боюнча сабагына кош келдиңиздер. Сиздер менен Муна. Бүгүн болсо англис тилинде кандай суроолор бар экен, аларды кантип түзөт экенбиз бирге үйрөнөбүз. Англис тилинде жалпысынан суроолорду эки чоң группага бөлүп коет экен. Yes and no questions жана WH questions деп. Эки түрүн тең эки сабакта өз-өзүнчө карап чыгабыз. Бүгүн болсо англис тилинде yes and no questions ооба жок суроолорунун түзүлүшүнөн баштайт экенбиз. Yes and no questions англис тилинде дагы башкача general questions деп коет экен, жалпы суроолор, же ооба жок суроолор деп кыска эле айта берсек болот. Булардын негизги өзгөчөлүгү болуп, ооба же жок деп эле жооп берсе болот экен, ошонусунда экен. Мисалы буларга башкача түрдө мындай толук жооп бере албайт экенбиз. Мисалы do you have a phone? Телефонуң барбы десе, yes I have, ооба бар, же no I don't have деп айтат экенсиздер. Жок, менде жок деп. Болду, андан башка жооп берүүгө мүмкүн эмес экен. Суроолорду түзүүдө англис тилинде бизге эң көп колдонулган жардамчы эчтердин бири албетте to be эчи жана to'ду жардамчы эчтери керектелет экен. Булар кыргыз тилиндеги баягы бы суроолуу мүчөсүнүн ролун аткарат экен. Эске сала турган нерсе, бизге ооба жок суроолордун түзүлүшүн жакшыраак түшүнөм десеңиздер, анда өткөн деңгээлибиздеги жөнөкөй чактардын сабактарын бир кайталап алсаңыздар болот экен. Баягы simple tense деп коебуз го. Past simple, present simple жана future simple сабактарыбызды карап алсаңыздар болот экен. Аларды кайталайм десеңиздер, видеонун астындагы шилтеме аркылуу өтүп, колдонмону жүктөп, бир сыйра окуп алсаңыздар болот экен. Анда эмесе кеттик. Yes and no ооба жок суроолорунун түзүлүшүн төмөнкү таблицадан жакшылап карап алалы. Айттык, бул суроолорду түзүү үчүн бизге эки жардамчы эч керектелет дедик, to be жана to do. Биринчи to be эчи менен түзүлгөн ооба жок суроолорун карап алалы. To be жардамчы эчи менен ооба жок суроолорун түзгөндө биринчи болуп сүйлөмдүн башында жардамчы этиштин to be'нин формасы турат экен. Андан кийин сүйлөмдүн ээси келет экен. Бул деген сүйлөмдө кыймыл аракетти аткарган негизги зат же нерсе, she. Кийинки баяндооч бул сүйлөмдөгү негизги кыймыл аракет, андан кийин кошумча сөз экен. Бул кошумча маанини билдирип турган сөз. Таблицага көз жүгүрсөк, is she okay now дейт. Ал азыр жакшыбы дейт. Ушундай эле түзүлүштө структурага, таблицага өзүңүздөргө тиешелүү сөздөрдү коюп түзсөңүздөр болот экен. Is she okay now? Ал азыр жакшыбы деген суроого биз ооба ал жакшы же жок ал өзүн жакшы сезип аткан жок деп ооба жок деп жооп бере алат экенбиз. Ошондуктан баягы дагы жолу эскертебиз, бул ооба жок суроолордун группасына кошулат экен. Анда эмесе мисалдарды карап бир сыйра практика кылып алалы. Кеттик. Are you a journalist? Сиз журналистсизби дейт. Бул жерде дагы биринчи to be этиши келди. To be эчинен кийин you, сүйлөмдүн ээси, андан кийин a journalist бул кошумча сөз болду дагы. Сиз журналистпи деген ооба жок суроосун түздү. Бул суроого дагы ооба мен журналистмин, жок мен журналист эмесмин деп ооба жок деп жооп берсек болот экен. Кийинки мисал am I a main hero? Мен башкы каарманмынбы дейт. Бул жакта дагы am to be этишинин биринчи жакта формасы, андан кийин I сүйлөмдүн ээси, кыймыл аракетти аткарган киши, андан кийин main hero кошумча сөз, кошумча маанини билдирип турат. Мен башкы каарманмынбы деген ооба жок суроосун алып келди. Буга да биз ооба мен башкы каарманмын же жок мен эмесмин деп айтканга ооба жок деп жооп бере алат экенбиз. Азаматсыздар, бул биздин to be этишинин жардамы менен түзүлгөн сүйлөмдүн суроолуу сүйлөм түрү болду. Эми to'ду жардамчы этиш менен түзүлгөн ооба жок суроолорун карап алалы. Бул жакта деле ошондой эле түзүлүшкен, болгондо to be этишинин ордуна to'ду жардамчы этиш турат экен. Кеттик анда эмесе. Does she eat meat дейт. Ал эт жейби деген суроо экен. Эгерде түзүлүшүн бөлүп карай турган болсок, биринчи to'ду этишинин формасы, үчүнчү жакта does турат. Андан кийин сүйлөмдүн ээси, кыймыл аракетти аткарган нерсе же буюм зат, she. Андан кийин кыймыл аракет негизги баяндооч eat тамактануу. Андан кийин кошумча сөз meat келди, эт деген түшүндүрөт. Ушул эле түзүлүшкө өзүңүздөргө тиешелүү сөздөрдү коюп туруп суроолорду түзсөңүздөр болот. Слайдты паузага коюп, бул арада биздин мисалдарды карап алган маалыматты бышыктап алалы. Do they read books? Алар китеп окушабы дейт. Түзүлүшүнө карасак, алгач to'ду жардамчы этиши келди, do, андан кийин they кыймыл аракетти аткарган негизги
сүйлөмдүн ээси, андан кийин read негизги кыймыл-аракетти билдирген этиш, андан кийин books кошумча сөз болду. Ушунда алар китеп окушабы дейт. Кийинки мисал does your father work? Бул жерде дагы сенин атаң иштейби деген суроо болду. Ооба жок суроосу. Суроонун башы does туду жардамчы этиш менен келди. Бул баягы үчүнчү жактагы формасы do does болуп өзгөрдү. Андан кийин кыймыл-аракетти аткарган негизги сүйлөмдүн ээси бул your father, андан кийин негизги кыймыл-аракет work. Сенин атаң иштейби дейт. Бул суроого дагы биз ооба иштейт же жок иштебейт деп жооп берсек болот экен. Демек ооба жок суроолоруна кирет экен. Кеттик анда эмесе эки түзүлүштү тең бирдей карап туруп практика кылып алалы. Мисалы биринчи бизде туду жардамчы этиш менен түзүлгөн суроонун мисалы турат, андан кийин to be этиши менен турат. Кеттик. Do you like Атабеков's songs? Атабековдун ырларын жактырасыңбы дейт. Биринчи жардамчы этиш туду турат do, андан кийин сүйлөм ээси you, андан кийин негизги кыймыл-аракет баяндоочу like, андан кийин кошумча сөз Атабеков's song дейт. Do you like Атабеков's songs? Атабектин ырларын жактырасыңбы? Бул суроого дагы ооба жагат же жок жакпайт деп ооба жок деп жооп берсек болот экен. Кеттик. Кийинки экинчи түрү to be этишинин жардамы менен түзүлгөн ооба жок суроосу. Is it a present? Бул белекпи дейт. Is to be этишинин үчүнчү жактагы формасы is, андан кийин it, андан кийин бизде бул жакта баяндоочу жок экен, бирок анын ордуна кошумча сөз бар экен. Present белекпи дейт. Is it a present дегенге ооба бул белек же жок бул белек эмес деп да жооп берсек болот. Демек бул дагы ооба жок суроолоруна кирет экен. Азаматсыздар, бул слайдты ушул жерден паузага коюп туруп таблицаны колдонуп өз алдынча мисалдарды түзсөңүздөр болот. Биз болсо сабакты андан ары улантабыз дагы бул суроолорго кантип жооп берет экенбиз. Ошол жөнүндө үйрөнөлү. Ооба жок суроолоруна жооп берген оп-оңой эле, ооба же жок деп өзүңүздөрдүн позицияңыздарды айтасыздар дагы. Андан кийин сүйлөм ээсине тиешелүү жардамчы этишти кошуп эле сүйлөмдү толуктап коет экенсиздер. Мисалы, do you drink coffee? Кофе ичесиңби деп сиздерден сураса, иче турган болсоңуздар, yes, I do деп коет экенсиздер. Ооба ичем деп. Башкача айтканда yes деп позицияңыздарды айттыңыздар, ооба. Андан кийин мен ичем деп айтыш үчүн I деп туруп жардамчы этишти коюп коет экенсиздер сүйлөм ээсинен кийин. I do. Эгерде жообуңуз терс болсо, кофе ичпей турган болсоңуздар, анда жардамчы этиштен кийин not терс бөлүкчөсүн кошуп коет экенсиздер. Ошондо жок мен ичпейм деш үчүн no, I do not деп коет экенсиздер кыска жол менен. Албетте yes and no деп деле кыска айтып койсоңуздар болот, бирок жок мен ичпейм, жок ооба ичем деп айтыш үчүн I do not деп кошуп койсоңуздар болот экен. Кеттик анда мисалдарды карап, бир сыйра бышыктап алалы. Is she 20 years old? Ал 20 жаштабы? No, she is not. Жок, ал 20да эмес. Кийинки мисал туду жардамчы этиш менен экен. Do you have a phone charger? Телефон зарядтагычың барбы? Yes, I do. Ооба, менде бар дейт. Азаматсыздар, ушун менен сабактабыз аяктады. Бул сабакта биз суроолордун биринчи түрүн түзгөндү, ооба жок суроолорун түзгөндү үйрөндүк. Кийинки сабакта албетте экинчи түрүн түзгөндү үйрөнөбүз. WH суроолоруна барабыз. Бул арада дагы кошумча маалымат үчүн, пайдалуу видеолор үчүн биздин соц түйүндөрүбүзгө катталыңыздар, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Андан тышкары кошумча тест көнүгүүлөр үчүн сизди колдонмобузда күтөбүз. Окутул деп издесеңиздер табасыздар бизди. Жолугушканча.